Assalamualaikum, Ramiz 24 kanalının katılımcıları. Bugün 25 iyun 10 şarında Maşina Bazar. Bugün sizlerle Porter 1, Porter 2'leri görüyoruz. Birinci maçta şunday olgan көк түстө Porter 1, самосвал, нарашка борттор менен. Багажниги бар. 6 дөңгөлөгү масло коюлган. 2225 механика 5 штука. Басы 700 000. Теми бар. Чала бересиңер. Дөңгөлөктөрдүн абалы өтө жакшы. Жаңы салыптыр. 700 000. Бардыгына разрешениясы, документтери бар экен. Мынтага самосвалга дагы, нарашка бортторуна дагы бардык документтери бар. Так. Чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Состояниясы жакшы. Буюрса. Нарашка бортторунун. Рекламабы? Yok. Портерби? Sen gitmezsin mi? Yok, Porter meniki эмес ака. Ну, Porter чыкпайт экен, а? Porter сатылабы ака? Сатылабы? Сатылбайбы? Сатылбайт дейт го Porter. Кийинкилер Porterди көрөлү, шундай болгон. Көк түстөгү Porter 1. 2226 механика 670 000. Номерге чала бербей. Состояниясы жакшы. Кожа салонда. Пятиступка механика. Нарашка борттор менен. Бар. Жаңы краска себилген окшойт. Состояниясы жакшы. Porter 2 самосвал издегендерге жөнөтүп коебуз. 2008-25 механикада турбо экен. 850 000. Эсине чалып байлансаңыздар болот. Самолетторду жабыштырган наклейкалар. Самосвал, нарашка борттор менен дөңгөлөктөрдүн абалы жакшы. Эсине чалып байлансаңыздар болот. Состояниясы дагы жакшы. Самосвал издегендер чалсаңыздар болот. Кийинкилер Porter. Ак түстө 2007, 29 дизель экен. 570 000. Эсинин номери азыр. Эсинин номери мына көрүнүп окшойт, а? Kia Bongo издегендер болсо 29 экен. Нарашка борттору бар. Дөңгөлөктүн абалдары орто. Могул дөңгөлөк менен мону салыштырсаңар, Kia Bongo'нуку чоң экен. Размери чоң экен. Издегендер болсо байлансаңыздар болот. Kia Bongo. Кийинкилер жанында Porter 1 көк түстөгү 2007 25 430 000. Состояниясы жылына жараша. Алды титан дискаларында. Дөңгөлөктөр уже срогуна келип калыптыр. Бул жагы. Состояниясы орто. Нарашка борто жок экен. Ага борто. Состояниясы жакшы экен. Кийинкилер дагы бир Porter 1 самосвал издегендер болсо мону көрсөңүздөр болот. Ушундай болгон. 2006 экен. Механика 25 490 000. Эсине байланып чалууга. Самосвал издегендер болсо жөнөтөбүз. Нарашка борту бар.
Состояниясы эми жылына жарашады. Жакшы. Ишти кыласыңар да. Жөн өзүн актайт самосвалчы. Шагал кумдарды жөн ташыйсың. Кийинкиле ушундай. Üstü жабылган Портер 2. Он сегиз дейт автомат 950 миң сом. Эсин номерин чалган. Кожа салонда. Дөңгөлөктөрүн абалы жакшы. Эң кызыгы автомат. Автомат экен. Автомат ушундай болгон. Çatırları менен издегендер болсо жөнөтүп коебуз. Состояниясы жакшы. Чалсаңыздар болот. Дөңгөлөктөрүн абалы зор. Анда эле Портер 1-ди көрөлү. Ушундай болгон. 2007 500 миң. 500 миң дейт. Объем канча ака? Объем. 2.4 турбо. 2.5 турбина болса керек. 2.5 турбина. Турбина. 2.5 турбина экен. Басы 500 миң. Кеми бар. Арткы дөңгөлөктөр состояниясы жакшы. Борттон алышында. Нарашка борту жок экен. Эсине чалып байланышсаңыздар болот. Мол катардан кете берели эми. Кийинки Портер 1-ди көрөлү. Жок, светте. Эсин менен номерин жазып коюптур, атак. Толук маалымат жазбаптыр. Нарашка борту багажниги бар экен. О, Портер кимге карайт экен ака? Портер. Эси жок. Эси жок экен. Кожа салонда экен, бирок эсине чалып байланышсаңыздар болот. Кызык болсочу. Каскалары жакшы, таза. Порттун абалы ушундай. Жакшы. Берсе. Портер 2 жанындагы ушундай эле. Көк түстөгү. 2004 басын жазбаптыр. Номер турат. Кызык болсо чалууга. Салонуна бир аз химчистка керек дейт, а? Так кожа экен. Дөңгөлөктөрүн абалы ушундай. Титан дискаларында. Борт ушундай болгон. Анча-мынча чириктери бар экен, заңдап калган. Эми эси менен байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Кийинкиле жанында Портер 2-ни көрөлү. Турбина жок экен. Жанында Портер 1. 2020 35 1 миллион 100 миң. 1 миллион 100 миң. Номерди да сурагыла. 1 миллион 100 миңге кошуп берсе керек. Мындай эмелер бар бирок. Кабиналары. Бокстар менен. 1 миллион 100 миң. Номери менен кетчүдөй да ошо. Дөңгөлөктөрүн абалы жакшы. Портер A1-2-ни көрөлү. Номерини жазып коюптур. 2011 экен да. Басын жазбаптыр. Портер 2. Нарашка борту багажниктери бар. Хром. Эмелеринде, задниктеринде. Дөңгөлөктөрүн абалы орто. Мындай жерлер бар, так.
Дөңгөлөктөр абалы жакшы. Нарашка борттор бар. Бар болса керек. Кийинкиде жүзү жарықты көрөлүчү муну. Ушул башкача порттер экен. Ушул башкача. Рамиз 24 деген канал. Номерине жазып коюптур. 1 300 000 дейт. 1 300 000 болуптур акасы. Свети башкача экен бирок. Неге мынча кымбат, Могу эмне могу? Тапкач жаза кеткиле комментарийге. Эмне болушу? Конун деле номерлери бирок башкача. 1 300 000 дейт. Баары бар окшойт жата. Баасы кымбат. Ондан жарашаш. Автомат экен. Автомат. Кожа салондо. Кондиционер баары бар экен. Электро көтөргүчтөрдө. Свети башкача экен. Кийинки портер 2 VIP 2017. Объем канча ака? 2,5. 2,5. Басычы? 900. Келишебиz. Басы 900 келишебиз. Нарашка борттор менен. Дөңгөлөктөрдүн абалы жакшы. Капа болбойсуңар туугандар. Оол жабык. Аман чаңкап калдым. Зорго тартып атам азыр. Краскасы таза экен. Что бийик го? Повторитель повороттор менен. Чалгыла ээсине. Кийинкилер портер 1 издегендер. 2000 жылкы 2.5 сенасын жазбаптыр да. Сенасы өлүп эле калган окшойт. Порттору заңдаптыр. Мынакей. Жылына жараша да. 26 жыл болду да буларга деле. Кандай холодильник издегендер барбы? Холодильниги менен. Kia Bongo. 2008 дейт. 3 объем 740 000. Механика. Ээсинин номери турат. Чалгыла. Мындай краскасы башкача экен да, мындай өдүр-бүдүр. Необычный краска экен. Эң кызыгы 4 эшиктүү портер. Kia Bongo. Жаман бийик экен. Бул холодильникпи, не бул? Не бул, Холодильник ба? Кызык болсо эсине чалууга. Необычный портер экен. Жол тандабасын да өзү го. Мынакей салон. Кызыккандар болсо чалууга. Кийинки дагы бир холодильниги менен да бир портер тартып коелу. Ошо менен бүттү. Дурса. Мына акыркы портер. Холодильниги менен 2013 экен 2.5 номер жазылды. Холодильник баасы жазылбаптыр. Холодильниги менен издегендер. Дөңгөлөктөрдүн абалы жакшы. Холодильник ачык экен. Мынакей холодильник. Мондай ысыкта ушул жака эле келип жата ала тургандай болду. Состояниясы жакшы эле. Кожа салондо 5 ступка механика, ручник иштейт. Мынакей состояниясы.
Ушуну менен бизде портер катар бүттү. Комментарий жазып, лайктан басып кетиңиздер, бөлүшүп, портер издегендер, холодильник издегендер бөлүшүп коюңуздар. Рамиз 24 кызматта. Кийинки машина кандай машина татайлы, кандай машина керек болот? Комментарийге жаза кеткиле, туугандар.